Саламатсыңар балдар. Сабак окутуу орус тилинде жүргүзүлгөн 7 класстар үчүн. Балдар, бүгүнкү сабагыбыздын темасы жайылма жана жалаң сүйлөм. Даярдаган Алы Токумбаев атындагы номер 24 мектеп гимназиясынын кыргыз тили жана адабияты мугалими Турдалиева Гүлайым Каныметовна. Балдар, бүгүнкү сабактын максаты менен таанышып алалы. Бүгүн сабакта балдар жалаң жана жайылма сүйлөмдөр жөнүндө түшүнүк ала аласыңар. Жалаң жана жайылма сүйлөмдөрдүн айырмасын биле аласыңар. Жалаң жана жайылма сүйлөмдөргө мисал келтирүүгө көнүгө аласыңар. Ошондой эле өтүлчү тема боюнча алган билимиңерди иш жүзүндө дагы колдоно алат деген ойдомун. Жөнөкөй сүйлөм балдар эки чоң топко бөлүнөт экен, эки тутумдуу жана бир тутумдуу болуп. Эки тутумдуу эки топко бөлүнөт, жалаң сүйлөм жана жайылма сүйлөм болуп. Жайылма сүйлөм балдар аткарылыш максатына жана интонациясына жараша жай сүйлөм, суроолуу сүйлөм, илептүү сүйлөм, ошондой эле буйрук сүйлөм түрүндө болот. Балдар, анда жалаң жана жайылма сүйлөм жөнүндө кеңири түшүнүк алып алып, андан ары көнүгүүлөрдү аткаралы. Жалаң сүйлөм деген эмне? Жалаң сүйлөм балдар баш мүчөлөрдөн гана турган сүйлөм жалаң сүйлөм болот. Баш мүчөлөр бул жана баяндооч. Мисалга алсак, сабак башталды. Эмне болду? Башталды. Бул сүйлөмдүн баяндоочу эмне? Сабак. Бул сүйлөмдүн ээси. Коңгуроо кагылды. Эмне болду? Кагылды. Бул баяндооч. Эмне? Коңгуроо. Бул сүйлөмдүн ээси. Демек, бул эки сүйлөм тең жана баяндооштон гана турду. Бул эки сүйлөм тең жалаң сүйлөм болот. Анда жайылма сүйлөм деген эмне экенин таанышып алалы балдар. Жайылма сүйлөм баш жана айкындооч мүчөлөрдөн турган сүйлөм жайылма сүйлөм деп аталат. Баш мүчөлөр жана баяндооч, айкындооч мүчөлөргө аныктооч, толуктооч, бышыктооч кирет. Мисалга алсак, алар мектептин айлана чөйрөсүн да иретке келтиришти. Өзүңөр байкагандай, бул сүйлөм жалгыз гана баш мүчөлөрдөн, баяндооштордон турган жок. Баяндооштон сырткары айкындооч мүчөлөрдөн дагы түзүлгөн. Анда кийинки тапшырмага өтсөк балдар. Жалаң жана жайылма сүйлөмдөрдү бөлүп көрсөткүлө. Бул жерде балдар бир нече сүйлөм берилген. Көрүп тургандай, бул жерде таблица турат. Ушул таблицаны өз алдыңарча толтурууга аракет кылып көргүлө. Таблицада биринчи жалаң сүйлөмдөр экен, экинчи катарда жайылма сүйлөмдөрдү жазышыңар керек. Анда кандай сүйлөмдөр берилген таанышып көрөлү. Жаз келди. Жазгы жумуштар башталды. Адамдар талаада иштеп жатышат. Жумуш күчөдү. Эч жерде булут жок. Асман ачык. Ысык көл мелтиреп турат. Күн ысык. Балдар чабак уруп жатышат. Айлана жымжырт. Жамгыр түгө баштады. Мен үшүдүм. Ушул сүйлөмдөрдү балдар. Анда балдар өз алдыңарча таблицаны толтурууга аракет кылып көргүлө. Кийинки тапшырмага өтсөк балдар.
Балдар, бұл жерде жаратылыш темасын чагылдырган сүрөттөр берилген. Тапшырма балдар мындай: сүрөттөр аркылуу жалаң жана жайылма сүйлөмдөрдү түзүүгө аракет кылып көргүлө. Кийинки тапшырмага өтсөк, бул жерде балдар кластер берилген. Ушул кластердин жардамы менен жайылма гана сүйлөмдөрдү түзүүгө аракет кылып көргүлө. Түшүндүрө кетсем, мисал үчүн, адилет тегерегинде кандай сөздөр жазылган экен таанышып алалы. Спорт, жардам берүү, окуу, бош убакыт, мектеп, баруу, машыгуу, достор. Ушул сөздөрдүн жардамы менен жайылма сүйлөмдөрдү түзүүгө аракет кылып көргүлө. Жайылма сүйлөм деген эмне экенин баарыңар түшүндүңөр. Бул жайылма сүйлөмдө баш мүчөдөн сырткары, баяндоочтордун дагы сырткары айкындооч мүчөлөр катышат. Мисалы, адилет жардам берүү деп турат, балдар. Эгерде сүйлөм түзүп көрсөк, адилет дайыма ата-энесине жардам берет. Мына ушул сыяктуу кылып, өз алдыңарча жайылма сүйлөмдөрдү түзүүгө аракет кылып көргүлө. Балдар, бүгүнкү иштелген көнүгүү тапшырмалардын негизинде тема түшүнүктүү болду деген ойдомун. Өз алдыңарча китебиңердеги көнүгүүлөрдөн иштесеңер болот. Анда өз алдыңарча ушул өтүлгөн темалар боюнча дагы көнүгүүлөр менен иштесеңер болот. Анда саламатта болуңуздар.